Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан, бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган жаштык телестудиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекциясы кызматкерлерин автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин, бажы иши жана дизайнерлерди даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын, оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер-механиктерди, инженер электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет.
Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, жаштар комитети студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар. Өзгөн шаары Кыргызстандагы байыркы шаар болуп эсептелет. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда пайда болгондугу жөнүндө орто кылымдагы араб, фарсы, түрк тилдеринде жазылган даректерден маалым. Орто кылымдын аягында шаардын аймагы бир кыйла кичирейип, чакан шаарга айланган. Өзгөн шаарында орун алган академик Бектемир Мурзубраев атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжи Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүгү болуп эсептелет. Аталган окуу жай 1995-жылы Ош технологиялык университетинин укмуштуулар кеңешинин чечими менен ачылган.
ачылган күндөн тартып Өзгөн технология жана билим берүү колледжи өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген мыкты кадрларды даярдап берди. Бүгүнкү күндө аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү өз атистиктери менен республикабыздын бардык аймактарында жана коңшулаш мамлекеттерде эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып келишет. Учурда студенттер үчүн окууга, илимий изилдөө иштерди жүргүзүүгө жана эс алуусуна бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул максатта 31 миңден ашуун китеби бар китепкана окуу залы менен акыркы муундагы компьютерлер менен жабдылган 3 компьютердик класс, электрондук китепкана, мультимедиа борбору түзүлгөн. Студенттер компьютердик класстарда бүткүл дүйнөлүк интернет үйүнүнөн акысыз пайдалана алышат. 250 орундуу маалымат жана маданий борбору, жыйындар залы, заманбап талаптарга жооп берген Шумкар спорт комплекси студенттердин мыкты билим алуусуна жана келечекте өз атистигинин мыкты кадры болуулары үчүн пайдаланылат. Окуу жайда акыркы муундагы электрондук микроскоп жана приборлор менен жабдылган Кыргызстандагы эң мыкты илимий изилдөө лабораториясы иштейт. Студенттерге салттык сабактардан сырткары телевизор, интерактивдүү доска жана проекторлорду колдонуу менен сабактар өтүлөт. Окуу жайда АВН автоматташтырылган маалымат системасы толук өздөштүрүлүп, окуу процесси электрондук башкарууда иштейт. Ошондой эле ар бир окутуучунун лекциялары, практикалык лабораториялык сабактары, зачет, экзамендердин жыйынтыктары АВН маалымат системасына жайгаштырылган. Колледжде жалпысынан 46 окутуучу эмгектенип, алардын арасында илимдин кандидаттары, доцент, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктылары, ага окутуучулар жана окутуучулар, ошондой эле көмөкчү окуу персоналдары студенттерге билим беришет. Ачылган күндөн тартып колледждин аспиранттарынан, изденүүчүлөрүнөн 14 кандидаттык, 2 докторлук диссертация корголду. Ушул күндө колледждин стационардык жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 1000ден ашуун студенттер билим алышууда. Колледж Кытай, Казакстан, Россия, Америка Кошмо Штаттары, Түштүк Корея, Армения, Германия, Нидерланды, Польша, Словакия, Япония, Иран, Өзбекстан жана башка өлкөлөр менен илимий изилдөө, усулдук, кесиптик багыттарда тыгыз байланыштарды жүргүзүүдө. Академик Бектимир Мурзубраев атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжи учурда төмөндөгү адистиктер боюнча орто билимдүү кадрларды даярдап жатат жана бул адистиктерге кабыл алууну жарыялайт. Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо, күндүзгү бөлүм, электр менен камсыздоо тармактар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, колдонмо информатика тармактар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, ачык тоо кен иштери күндүзгү окуу бөлүмү, агрономия күндүзгү окуу бөлүмү, мектепке чейинки билим берүү күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, башталгыч класстарда окутуу күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, финансы тармактар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, экономика жана бухгалтердик эсеп тармактар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү, укуктануу күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү. Колледжде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон абитуриенттерге окуп жаткан адистигине карабастан контракт негизинде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес сүлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн. Компьютердик сабаттуулук окуу мөөнөтү 2 ай, чач тараш иши окуу мөөнөтү 2 ай, орус тили окуу мөөнөтү 1 жылга чейин, англис тили окуу мөөнөтү 1 жылга чейин, ветеринардык санитар окуу мөөнөтү 3 ай, электр ширетүүчү окуу мөөнөтү 2 ай, от жагуучу окуу мөөнөтү 2 ай, кулинария окуу мөөнөтү 2 ай. Кабыл алуу учурунда бардык предметтер боюнча кыска мөөнөттөгү даярдоо курстары уюштурулат. Угуучулар курсту бүткөндөн кийин кирүү сынактарын тапшырышат. Өзгөндө контракт негизинде окуган студенттер Ош, Бишкек жана башка шаарлардагы окуу жайларында окугандарга караганда 50-80% аз чыгымга дуушар болот. Башкача айтканда, үй бүлөлүк каражаттарын кескин түрдө үнөмдөйт. Алыс аймактардан келгендер үчүн студенттик жатакана орун алган. Окуу жайда билим алууну каалагандар үчүн төмөндөгү жеңилдиктер каралган. Республикалык олимпиадаларда негизги предмет боюнча 1, 2, 3 орундарды камсыз кылгандар. 18 жашка чейинки курактагы камкордук алынбаган тоголок жетимдер 1 жана 2 топтогу майыптар бюджеттик орундарына тестирлөө жүргүзүлөт. Бюджеттик негизде окуган, колледждин коомдук турмушуна активдүү катышкан жана окуу процессинде ийгиликке жетишкен студенттер 720 сомдон стипендия алышат. Андан сырткары мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер академик Бектимир Мурзубраев атындагы 3000 сом өлчөмүндө стипендия ала алышат. Окуу мөөнөтү орто кесиптик билим алуу үчүн стационардык бөлүмдө 9 классты бүтүргөндөр 2 жыл 10 ай, 11 классты бүтүргөндөр 1 жыл 10 ай, ал эми сырткы бөлүмдөгүлөр 2 жыл 6 ай окушат. Урматтуу абитуриент, эгерде өз жериңерден алыс барбай, аз каражат сарптап билимдүү болгуңар келсе, биздин окуу жайда билим алгыла.
Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи 2004-жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими жана ректордун буйругу менен орто кесиптик билим берүү программасынын негизинде адистерди даярдоо максатында ачылган. Технологиялык колледж Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүгү болуп эсептелип, 25 адистик боюнча орто билимдүү кадрларды даярдайт. Колледждин бүгүнкү күндөгү аракети заман талабындагы ишмердүүлүк болуп эсептелет. Анткени аламдашу алкагындагы бара жаткан дүйнө коомчулук үчүн, анын ичинде биздин мамлекет үчүн орто билимдүү адистер учурдун эң талап кылынган адистери болуп саналат. Миграция бардык мамлекеттерде күч алып жаткан учурда белгилүү бир кесиптин ээси болуп, ошол кесип аркылуу эмгек жолдорун улантуу бардык мамлекеттердин жарандарына ыңгайлуу болуп эсептелет. Бул максатта технологиялык колледж 15 жылдан бери өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшкө бир нече миңдеген орто билимдүү сапаттуу адистерди даярдап берди. Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде өз адистиктери боюнча эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Технологиялык колледжде студенттерге заманбап билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык адистиктер үчүн окуу китептери менен камсыз болгон китепкана, электрондук китепкана, бүткүл дүйнөлүк интернет дүйнөнө туташтырылган компьютердик зал, студенттик ашкана, эс алуу аянтчасы жана алардын маданий эс алуусуна шарт түзүп берген спорттук аянтча, теннис залы, актылар залы пайдаланылат. Студенттерге жалпысынан 140 жогорку тажрыйбалуу окутуучулар, 12 илимдин кандидаттары сабак берет. Окууда жана колледждин коомдук иштеринде активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге окуу төлөмү боюнча жеңилдиктер каралып, жетекчилик тарабынан колдоого алынган. Технологиялык колледжде билим алып жатышкан студенттердин арасынан областтык, шаардык жана республикалык, эл аралык спорттук мелдештерде байгелүү орундарды камсыз кылып, окуу жайдын жана мамлекеттин атын алыска тааныткан жаштарыбыз аз эмес. Аларга жетекчилик тарабынан окуу төлөмүнүн 100% бошотуу жеңилдиги каралган. Ошондой эле республикалык жаштардын тамашоо лигасынын оюнчулары дагы бул колледжде билим алышат. Колледжде окуу мөөнөтү бардык адистиктер үчүн жалпы орто билим берүүнүн 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, архитектура адистиги 2 жыл 6 ай, сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай, негизги жалпы билим берүүнүн 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, архитектура адистиги 3 жыл 6 ай. Урматтуу абитуриент, келечек сенин колуңда.